Ачка калган күндөр болду. Памперске, каражат дарыларына акча жок күндөр болду. Бирок анын баарынан кечип өттүк. Эми азыр кичине ушул эле операциясына эле жалгыз $10,000 көтөрө албайм. Кыйналган күндө дагы баламды көргөндө мындай жаныма алып кучактагандан кийин баарын унутуп да. Уже бала жок, бала үчүн эле жашап калат экенбиз. Эне гана баласынын азабына да, жыргалына да чыдайт, көтөрөт. Эч качан таштап кетпейт. Себеби эне жүрөгү ошондой жаратылган. Төрөлгөндөн эле мүмкүнчүлүгү чектелип төрөлгөн Арукени жалгыз бой апасы өзү карайт. Атасы ал төрөлгөнүн укканда эле төрөтүүнөн баш тартып кетип калган. Андан бери анда мында жардам бергени болбосо көп деле кызы менен иши жок. Эми мынтип мүмкүнчүлүгү чектелген Аруке жардамга муктаж. Анын 2 жамбашы чыгып кеткендиктен баса албайт. Ал үчүн чет өлкөдөн тез арада операция жасатуу зарыл. Болбосо кыздын сөөктөрү жылып, омурткасына да доо кетүү коркунучу көч. Аргасы кеткен жалгыз бой эне мынтип коомчулуктан жардам суроого аргасыз. Менин атым Карлыгач. Ошо бул менин кызым Аруке. Азыркы учурда 6 жашта. 2016-жылы туулган. Өзүм Карабалтада турам. Бул кызым төрөлгөндөн баштап эле ДЦП оорусу менен ооруйт. Кызымдын атасы ошо төрөлгөндө эле балаң өлүп калат, роддомдон эле өлүп калат. Мен моргтон чыгарбайм, өзүң чыгарып кет деп эле роддомдон таштап кеткен. Анткени өзүнүн жеңеси роддомдо иштегенде билген экен да, бала ушундай оорукчал болуп каларын. Андан кийин ушинтип эле ыз үчү салышып, бала өзүң чыгарып ал деп таштап кеткен роддомдон эле. 40 күн жаттык, 40 күндөн бир жардам берген жок да. Ошо азыркы учурга чейин жардам бербейт. Алиментке бергенбиз. Алиментти да төлөбөйт. Соттошобуз, сотко кайрылдык. Бир кичинеден төлөйт, бирок баары деле алып жетпейт да. Азыркы учурда 500 миңдей карызы бар алимент боюнча. Эмне кыласың, жашсың, чыдап койдан барып берип сал, эмне кыласың дегендер болду. Бирок бул баланы мен айта алган жокмун да. Ойго дагы келген жок. Бул баланы көргөндө эле ошо жүрөгүң жылып, андай ойго барбайсың. Кыйын күндөр болду, бирок анын баарынан өттүк буюрса. Ачка калган күндөр болду. Памперске, каражат дарыларына акча жок күндөр болду. Бирок анын баарынан кечип өттүк. Эми азыр кичине ушул эле операциясына эле жалгыз $10,000 көтөрө албайм. Бир туугандарым жардам берип атат, бирок баары деле кыйын болуп атат азырынчачы. Азыр папасына деле мындай сот аткаруучу аркылуу айттык. Жардам берсең, туугандарына айтып, акча чыгарып берсең десек деле азыр эчтеке жок да, жооп жок. Мурда кыйналган больницада, реанимацияда деле жаткан күндө деле жардам бергиле десек да, бирөөсү дагы келип жардам берген жок. Урматтуу көрүүчү, Кайрымдуу Бол фонду жардамга муктаж адамдар менен элдин ортосунда жакшылык үчүн көпүрө болуп келет. Сиз дагы кайрымдуулукка салым кошуп, биздин каналга катталып, видеолорубузду бөлүшүү менен дагы соо иштерге себеп боло аласыз. Андыктан ушул видеону башкалар менен дагы бөлүшүүнү унутпаңыз. Ошо кызым ооруганына байланыштуу бүт каражатым кызыма кетет. Азыркы учурда 2 жамбашы чыгып кеткендигине байланыштуу Турциядан тез арада операция жасатууга муктажбыз да. Операция жасатпасак, ошо табарсыгына тазирет жатат да. Операциясына Турцияда $10,000 керек деп айтышты. Бирок $10,000 ошо операциясына, анан жол расход тамак аштары менен бир $12-13 миң кетет деп
баракчаңызды көп жылдан бери эле карап келебиз. Ушу адамдарга жардам бергениңиздерди, анан ушул кыздын кыйналгандан баштап сиздин номериңизди издеп баштадык интернет аркылуучу. Бир күнү менин мамам сиздин номериңизди алып эметип, сиз өзүңүз прямой эфирге чыгып, анан өзүңүз номериңизди берип калдыңыз да, ошентип сизге чалып айланышып, сиздин офисиңизге барып, анан кайрылдык биз. Ушундай кызым ооруп атат деп. Мына урматтуу достор, мекендештер, өзүңүздөр алдыда көрүп өткөн ушундай кайрылуулар бар. Мындай кайрылуулар, мындай жүрөктү өйтө турган ушундай акыбалдар. Ошон үчүн мен бул жерде туруп, мынакей энелердин көз жашын көрүп, мындай жөн эле карап өтүп кетпестен, кайрылуулар мына кээде мен түз байланышка чыгып калам, түз эфирде байланышып, анан эжеке менин номеримди алып, мен чакыруулардын негизинде мына келип отурам. Мен Арукенин да абалын жакындан таанышып, мындай жакындан көрүп, чындыгында мындай инсан катары, мындай жүрөк оорутпай койбойт да. Мен бул жерде туруп, бир үй бүлөлөргө, мен кече алдыда дагы бир ушундай кайрылуулар болот. Мен бир үй бүлөлөргө мындай үй бүлөлүк абалына кийлигишүүдөн таптакыр алысмын. Жөн гана сөзүм, мындай балдарды, аталар, мекендештер мындай таштабасак, кайдыгер болбосок өз уулдарыбызга, Аллах Таала аманат кылып балдарды берген. Бул аманат баланы мындай бирөөгө бирөө бербейт. Жараткан берет. Бирок берген, жараткандын берген аманатына кыянат кылбастан, минтип таштап койбостон өз жоопкерчилигибизди билип жашасак жакшы болмок. Мен ушуну өтүнөт элем. Экинчиден, көптөн көп өтүнүчүм ушул экран алдындагы реквизиттер, мына ушул үй бүлөнүн өздөрүнө таандык. Ошол кол сунууну жасап койсоңуздар, кимдир бирөө бир күнгө бир жөн гана кызыкчылыгын токтотуп, бир сок ичпей койсоңуз бир күндө, ошол Арукеге чоң жардам болуп калат. Кимдир бирөө бир күндүк бир жөн гана кызыкчылыгын токтотуп койсо, ошол нерсе Арукенин, мына кичинекей Ымыркай кызыбыздын, мекендешибиздин тагдырынын жакшы жакка өзгөрүшүнө себеп болуп калат. Бул себепкерлик достор, өзүңүздөр үчүн жакшы, сообу сиздер үчүн. Мына мен келдим, ар бир кадамыма Кудай таалам сооп жазса экен деп, бир пайдам тийип калса экен деп, эжекем угуп, үмүттөнүп тургандыгы, ушул бир адамдан үмүттөнүп, ушул себепкер болуп калар деген жакшы үмүттө болуп тургандыгына, мен элдин мындай үмүтү болуп тургандыгына мен чындыгында кубанычтамын. Себеби бүгүн мен бармын. Мен кызматымды кылып калайын деп жатам. Анткени бир пайдабыз тийсе, Кудай астында сооптор болот. Анан Кудай буйрса эми Карлыгач бекем, белди бекем болуп, Кудай буйрса, мына сени канчалаган кыргыз эл көрүп жатат, журт көрүп атат. Анан ошол көргөн эл, мен ойлойм, кайдыгер болбойт. Анткени биз канчалаган ушинтип колго алган иш бүгүн чоң жыйынтыктар менен жыйынталып келет. Анан мынакей Арукенин дагы мына ушундай сонун татынакай биздин кичинекей мекендешибиз жакшырышына себеп болуп калайлы, Кудай буйрса. Кел мекендеш. Бүгүн бар кезибизде ушундай барташып, мындай кыргызда жакшы сөз бар. Балдарынын билеги ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Бир эмес эки эненин жүрөгү тилинип турат. Ошого колдон келген жардамыбызды берейли достор. Кудай буйрса. Урматтуу көрүүчү, Кайрымдуу Бол фонду жардамга муктаж адамдар менен элдин ортосунда жакшылык үчүн көпүрө болуп келет. Сиз дагы кайрымдуулукка салым кошуп, биздин каналга катталып, видеолорубузду бөлүшүү менен дагы соо иштерге себеп боло аласыз. Андыктан ушул видеону башкалар менен дагы бөлүшүүнү унутпаңыз.